Мамытова Жыпар Жоробаевна 1982-жылы 8-декабрда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кайрат айылында жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан эле жашоонун сыноосуна кабылып, баса албай келет. 7 жаш коракка чыкканда биринчи кадам таштап баскан, бирок анда дагы таяк менен баскан. 2009-жылы Бишкек шаарында Жыпар Мамытова операция болуп, акыркы күнгө чейин таяк менен таянып басат. 2014-жылы турмушка чыгып, батирден батирге көчүп күн кечирген. 2016-жылы Жыпар Мамытова интернет айдыңынан Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун кылып келген иштери менен таанышып, фонддун жетекчиси Азамат Баймутовго кайрылууну туура көргөн. Мен Кара Суу районунда Кайрат айылында төрөлгөнмүн. 1982-жылы ушу мен ушу кичинекей кезимден эле өз ушунда оорукчан болуп төрөлгөнмүн. Анан ошо төрөлүп ошо баспай жүрдүм. 7 жашымда бастым. Анан 7 жашымда басып жүрүп, ошо кыйналып баксап жүрчүдүм да. Анан ошо басып ошо 2009-жылы ошо немеге Бишкекте операция болгом жан башыма. Анан ошентип жүрүп, анан ата-энем өтүп кетти, ошо кичине кыйналып калдым. Ата-энем өткөндөн кийин ошо эжелерим колунда, акелерим колунда жүрдүм. Анан 2014-жылы турмушка чыктым. Турмушка чыгып, ошо бир кыздуу болдук. Ошо кызым төрөгөндөн кийин кичине ооруп баса албай калдым мен. Ооруп баса албай анан квартира жактан кыйналып, ошо күйөөм деле жумушка чыга албай, балам менен болуп калды. Балдам кызым экөөбүздү карап. Анан ошентип жүрүп эле квартирада жүрүп, мен ошо Азаматты YouTube'дан көрүп, анан телефон номерлерин алып, Азаматка чалып байланышып, ушундай жашоо турмушуму айтып, анан өзүмү видеого тартып, жашоо турмушуму жөнөткөнмүн. Анан ошо жөнөткөндөн кийин, ошо 4 күндөн кийин Азамат мага жакшы кабар айтып, сүйүнтүп чалган. Ошо Ахмат Гүлбар айылындагы жашоочу Ахмат аттуу бала ошо жер участогун берет деп берди, Кудайга шүгүр. Ошо жер болгон дегенде, жер болгон үчүн сүйүнгөм. Ошо жер азыр жерим деле жок болгондо мен көп жерлерге кайрылганмын. Мына өзүбүздүн мэрияга, Ошко, мына үйлөргө, инвалидтерге үй берет дегенде үйгө барып атканмын. Анан бирок о жердегилер жакшы кабар алышпайт эле. Уруш беришет эле, берилбейт үйдү. Одон кийин жерге кайрылдым. Ошо жер жактан жок болуп, анан ошо Азамат жер болот дегенде өтө сүйүнгөнмүн. Ошо үй жерим болду депчи. Ошо жер болгонуна дагы шүгүр. Ушу бир комната үйүм болсо деп тилечүмүн. Мен ошо кайрымдуулук фондунун жетекчисине Азаматка чоң рахмат айтам. Ошо Азамат аркылуу болду бардык. Азыр жакшы Азамат аркылуу болду ушул үйүм, жерим. Ушу жер берген Ахматка дагы чоң рахмат. Жардам берген мекендештерибизге рахмат. Алла ыраазы болсун. Жакшы күндөргө жеткирсин. Кудайым олорго 10 эселеп берсин. Ушу кыйналып жашап үй жок болгон адамдарга да Кудайым ошолорго дагы үй насип кылсын. Мына бүгүнкү күндө ошол алгачкы жолугушкан күндөр, бул эжекебиз биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна ошо телефон аркылуу байланышка чыккан. Ошондо ошол өзүнүн көйгөйлүү маселеси менен бөлүшүп, Азамат ушундай мен өтө кыйналып атам, ушундай квартирага көчүп жүрөм, өтө кыйналдык, 2 балам бар колумда. Аябай кыйынчылык, кырдаал болуп атат. Өзүм болсо майыптык боюнча ушул бутумдан баса албаймын, жумушка жарабаймын деп кайрылган. Ошол күнү ошол эжекебиз алгачкы кайрылуусу ошол шүгүрчүлүк менен болгон да. Бизде бүгүн көптөгөн ар кандай кайрылуулар бар, бирок ошонун катарында ошондой кыйналса дагы турак жай сураган эмес. Алгачы ушу кийим тиккич гана машина болсо, ошол машина менен, кичинекей кийим тиккич машина менен ошо кичине болсо дагы ушул бир нерсе кабып, оокатымды кылам, битке тыйын таап турганга жакшы болот эле деп кайрылган. Мына ошондой кайрылуунун жыйынтыгы бүгүнкү күндө ушундай бир сүйүнч менен турат. Бул сүйүнчтүн жөндөн жөн келип чыгып калган жок. Ушул кайрылуулардын айланасында аракеттер жүргөндүктөн ушул жыйынтыктар келип чыгып атат. Бул жыйынтыктар бир эле кишинин күчү менен эмес. Бул жалпы кыргыз элинин, кайрымдуу мекендештердин кайрымдуулугу менен, боорукерлиги менен бүтүп аткан иш. Ар бирибиз бирден мык болсо дагы ушул нерселерди жасап койсок жакшы болот деген үмүттө. Анан мына ошол участок маселесин дагы Москвадагы сүйлөшүүлөрдү жасап, ошол бизде сунуштар бар. Ошол сунуштардын негизинде ошол Кудай буйруса айтып калды,
Ахмат деген мекендешибиз ошол жерден Москвадан жолугуштук. Сүйлөшүүлөр болуп атты. Ошол жерден Ошто Гүлбар айылында менде участогум бар, Азамат байке. Эгерде ошол Оштон бир кыйналган бир боорлорубуз болсо, мен ошол участокты жер тилкесин бергенге даярмын деди. Ал сунуш бизге аябай жакты, анткени ушул эжекебиз муктаж эле. Анан чыныгы муктаж адамга жетсин деп, анан ошол сүйлөшүүлөрдүн аркасында бул жерди келип, Кыргызстанга келери менен ушул жерге келип, кызыл китеби менен сразу эженин өзүнө оформить этип берип, анан мына үйдү баштайбыз деп, бисмилла деп ишке киришкенден тарта туш тараптан кайрымдуу мекендештердин колдоосу болуп атып, мына бүгүн ак өргө тойдо турабыз. Жыпар Маммутованын кайрылуусун Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду кабыл алып, турак жай маселесинин үстүндө иш жүргүзүп, кайрымдуу кыргыз элинин колдоосунда 3 бөлмөлүү ак өргөнү салып бергенге жетишти. 2018-жылдын март айларында башталып, ошол эле жылдын кеч күзүндө толук бүткөн. Азыркы учурда Жыпар Маммутова жетпей жүргөн кыялына жетип, ак өргө салтанаты болуп өттү. Бактабып жүрөм ырлардан, калк үчүн кызмат кылгандан. Адам болуп калбайын, напсиме кулак салбайын, акыл эстен булганган. Эмне жетсин моминти белген ырдап тургандан, эл үчүн кызмат кылбасам анда жок болуп кетсин турган жер. Анда куттуу болсун оюңар, куттуу болсун тоюңар. Кудай колдоп барыңды, жашың менен карыңды. 6 күн өтчү өмүрдө аман эсен болуңар. Мына мындай үй болуп, жакшылыктан ушундай кайрымдуу элим бир болуп, чогулуп келген коюңар. Андай болсо келели, бүгүнкү күндүн анда бир ырдайымчы менеме. Жыпара деген ким өзү, кичипейил жөнөкөй, жаш баладай мүнөзү. Бүгүн мына карасам, кубанып турат жанатан, жолдошу да жанымда, экөөңөр анда бир болуп, жаратканга кул болуп, анда жан дүйнөңөр аргачан, махабаттан жалында, бир уул менен кызыңар, артыңда баскан изиңер, ошолордун бактына, ушул үйдө буйруса, бактылуу болуп төрүндө, 100дөн ашып баскыда, үйүңөрдөн аргачан, коротулу ой болсун, уулун үйлөп кыз берип буйрсаң, ушул жерде той болсун. Мен айтканга оло тилеке, о мен деп канага тура калакан чаккан кол болсун. Алемиң ушундай ишке токтобой, мына Кайрымдуу Бол фондунан аярлуу катмар көргөндө так секирип ордунан, жардамын такыр аянбайт, жалкоо болуп болбосо колун жалкоолукка таянбайт. Кызмат десе макул деп келе турган бирөө бар, керек болсо жүрөгүн бере турган бирөө бар, сооптонган кырыска бере турган бирөө бар. А кишинин айтпасак акындарда күнөө бар, Азамат деген балаңды гана бир алакан чаап кайрылып келген ар жанды куру кол бир да кайтарбайт. А бирок мен айтпасам ал кишиң өзү чыгып эл алдына мактанып өзүң айта албайт. Анткени кичипейил жөнөкөй коёзунан чөптү даң албаган киши турбайбы, жалкоолукаң эч качан барбаган киши турбайбы. Кудай берген өмүрүн кыйналгандын ушундай алып жашап көңүлүн ар качандан ушундай. Алла колдобой байкең узак бир болсун өмүрүң. Кичипейил жөнөкөй карап турсам байкемде менден дагы кичине болуп турса да пендес эмес, керекпи периште суктанып жүрөт ишиңе. Алтындай болгон агабыз эл менен мына ушундай бекем болуп араңыз. Сыкый соопту мына бүт барын жыйнап алып калгыла, жараткан Кудай колдосун, көп иштер болот алдыда. Бүгүнкү иштин урматы, жардамы тийген ар бир жан, жараткан колдоп ушинтип жаннатка чогуу баргыла. Анандан ушундай кубантырып айылда Жыпара деген бир кызын, жандырып турат үйүндө жарыгы менен жылдызын. А көрсө жерин берип аянбай, угуп калдым жана мен Баатыр агам Чыңгызын. Ой Чыңгыз агам кайда экен, көрүнсө көзгө пайда экен. Чикемди да көрөлү, аны да ырдап төгөлү. Айланайын Чыңгызым, Чыңгыз болуп жинеле, жылдыз болуп жинеле. Көк
bolup kalыңыз. Elge kızmat kılgandan sizdin de oruvaсын canыңız. Mına bul kol çavular siz üçün ay çeke jakşılap kabul alыңız. Sol jagımdan apalar bar bolup bala vaktınan uzak ömür jaşaңар. Böböktөр üçün argaçan berilip tursun bataңар. Apalardan aytpa zamanda mende kata var. Apalardı görgöndö silerge göңүl bölgöndö. Balalığım esledim jakşı bolup anı men. Aytı berip uşunbay komustun kılın çerkenim. Balalıkta balalık bir eskerip gülüp alalık. Men de tagayıldan uşunday ılaydı geçip baskanmın. Özüңөрдü görgöndö balalık estep japkanmın. Andan balalıktan uşintet eşikten dostor gelgende. İdris çıkkın sırtka dep sivistogum bergende. Ugup kalıp apa kemanı da çirkin şermende. Apam maga kep aytçı apa bilesiz menen aytçı. Çık eşiken İdris erlerin geldi dep aytçı. Anısı go meyliçe, emin akındı gönür deyliçe. Apalardım baldargan uşunday ayköl bulut peyliçe. Uygo konok kelgende, dastorkonun jaynatıp meymanga konfet bergende. Açka kalgan nemedey akırın girip canına konfetlerdi tergende. Karma balıp apakem anda da meni şermende. Apamanda gibi aytçı, apa bilesiz binen aytçı. Konoktor geçsin moynungdu culuk koyum dep aytçı. Anısından aytalık bir güldürüp kaytalık. Eldin gönü çaydarımına gösterinin baykalık. Hırdasa mırda beregin muhittey bolup çaypalıp. Tandırdan nandın üzü alıp dastorkongo tizip alıp. Yemeyeceğin degende çakındap çakın gegende. Apa kemanda kep aytçı take bilesiz menen aytçı. Birinçin eski nandı jegile жаңы sen ertege jeysin dep aytçı. Daloşonun sыңarың aylanayın jipara. Mınaң uşul üyüңөр tündügüңөр türülüp keregeңер kerilsin. Aşık bolup silergeň ayıldın eli berilsin. Baldarıňar kiçine meyli balalıkta şok bolsun. Abürök eki jıl ötüp kayratan çogulganda barımız erkeligi toktolsun. Bürögün jetige jetkende jiparanın uğdu dep eldim barın buyursaň eşigiňe toktolsun. Oşundoy bolsun ayım eldin uğdu bolseken ala Kırgızstan çirdi dolu bolseken bolboso jaratkan Kuday koldosun. Balanız menen kızыңız buyursaň azamat jolun jolgosun. Emin oң jagımdı karasam kuvanıp duran janatan. Ulugaň urmat dep aytkan makanыңdan aylanam. Jasany kiyip gel aytkan çapanыңdan aylanam. Aylanayın atalar perişteler oynogon digine sakalыңdan aylanam. Oy karını kar deysiңер kaygırıp azap jeysiңер. Karının urmattap sıylap kaladı barkına bugün baradың ertege karıysıңar eysiler. Mınaң aksakalır atamdan. Usul ösü önüp kögörsün azırkı bergen batаңdan. Emin ata degen kim özü, ata degen asmandan kenen insan emespe. Apa degen denizden de tereň insan emespe. Bakılı olsun baldarım degen insan emespe. Baldarınan artkandı jegen insan emespe. Böböktün bölük kıyından ukpagan insan emespe. Baldarı kaçan uktasaň andan kiyin göңүl tok uktagan insan emespe. Törögüçü baldarın togu sayın kontolup kursağında götürgün. Körülgün soň bapesde kuçağında götürgün. Tarbiyalap baldardı tömün kılbay bötöndün. Kuvansa koşo kuvanı borusa koşo jötölgün. Baldarın enegerden ori tüssö bilege. Ateninin çirkin ori teken jürögü. Bar bolup bana baktına ateninin argaçan soluvasın gülöngü. Buyursa kimder gelip getmesin usul gündüň estesin. Bargan jerge buluydu maktanıp aytıp jürölü. Mınavınday jakşılık bugün jiparaday ejeme sonun üydü tapşırıp. Üygülönün ayrıkça bul göңülün şart kılıp. Usul turgan жаңылыk azır aytkan sözdörüm efirden çıksın жаңырıp. Oy jurnalistler barıňar sunuşum kabul alıňar.
Mına bul жерден barыңar кубанып алып кайтыңар. Жакшылыктар улансын деп жаратканга жалбарып суранып алып кайтыңар. Ушекте болгон жаңылык керек болсоң эфирден бир апта боюң айтыңар. Анкендигин себебин ачыгын айтып беремин. Азыр жаңылыктың ачканда, эфирге жакын басканда кейип кетет жүрөгүң. Малды сүзүп койсо да ошону да беришет жаман көрүп жүдөдүм. Оңошолордун ордуна мынабындай жаңылык кайра берсеңер, элге көрүп көндүрүп, элдин баарын ушинтип кайрымдуу кылып берсеңер. Анкенин азыр берген пулуңар, балким көп көрүнөр мунуңар. Ова бергин десе кебири бериш үчүн баспайсың. Бергениң менен бергендиң ахиреттен иншалла жаннатыңа сактайсың. Ошондуктан бергенде, кайрымдуу болуп келгенде, эселеп Кудай кайтарат. Бүгүн берген акчаңдын берекеси керекти 5 мүнөттө байкалат. Анда ошонун айтып берейин. Аллах үчүн эгерден 50 сомду берсеңер, ким бирөөгө жараткан 500 кылып байтарат. Соодаңарда береке бир заматта байкалат. А кимдир бирөө бергенге ыраазы болуп калышсын 50 сомдун урматы. 500 сом акча келбесе да үйүнө кут береке келгенге. А кимдир бирөө 50 сом берип койдун урматын. 500 келбей жатат деп күтүп алып турбасын. Кырсык балей башыңдан кайтарганын билгиле. Жакшылыктар башыңда байкалганын билгиле. Ошондуктан Алла деп бериш үчүн келгиле. Кызмат кылып аржанга келиш үчүн келгиле. Адалдан мынан ырыскы табыш үчүн келгиле. Пендес эмес биринчи жаратканга ушинтип жагыш үчүн келгиле. Бүгүнкү кылган жакшылык мына көрүп жаткан эл күбө. Мынан ала тоолу Кыргызстан мынан аравандай жер күбө. Андан ушундай сонун жер экен, ынтымактуу эл экен. Баарын көрүп ырдаган төкмө балаң мен экен. Андан узатпайын сөзүмдү, көрсөтпөйүн өзүмдү. Ушуну менен токтоюн, ашыкча кепти кошпоюн. Калган каткан кептерди жыпараң эжен үйүндө. Жакшылыктар көп болсун, ошондон ырдап коскоюн. Алаңга чанчы пара, жолдошуң мына жолдошуң. Жараткан колду бекөңдү, өмүр бою колдосун. Башыңардан эч качан мындан кийин түбөлөк мактанып айтып жүрөлүк. Кырсык бале болбосун. Жамандыктар жаңылык угулбасын ылайым. Үй бүлөңөр керекпи? Чымчыктын уясы болсо да тиги жерде бузулбасын ылайым. Ал эми экөөңөрдүн эки өмүр үй бүлөнүң ушинтип колдоп жүрсүн Кудайым. Урматтуу кадырман калайык калк эли журт. Албетте казы катары, дин башчы катары көп мечит ачабыз. Ал эми бүгүнкү күндөгү кээ бирке моралдык жактан, материалдык жактан жетишпеген энелерди куттуу үйдү тартып улашка бул биринчи ачылуу азем. Экинчиден, албетте бүгүнкү күндөгү ушул эжебизге жерин Аллах үчүн арнап ихсан кылып берген Чыңгыз агабызга, ошонун катарында фондду жетектеп турган Азамат агабызга терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби демилгени колго алып, элдин ак батасын алып, бир үй жок адамга үй подарка кылып, белек кылып, бул эженин ушундай майрамдык маанайда көңүлүнүн тең жарымын алып, колуна кол бутуна бут болуп, эженин жүрөгүнө курсанчылык киришине себепчи болгон бул агаларыбызга биринчиден Алла ыраазы болсун. Экинчиден, жалпы кыргыз элинин эр азаматтарына кайрылып кетер элем. Белдүү колдуу балдарыбыз биздин кээ бирке моралдык жактан, материалдык жактан жетишпеген ушундай инсандарыбызга бүгүнкү күндө биздин белдүү колдуу балдарыбыздын күчү жетет деген ойду айтмакчымын. Ошон үчүн ар бир момун мусулман ушундай демилгени колго алып, иш-чараны колго алып, ушундай иш-чара көп боло турган болсо, биздин мамлекетте жараткандын жакшылыгы ар дайым жаап турат деген сөздү айтып кетмекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен салынган ак өргөнүн ачкачан фонддун жетекчиси Азамат Байматов жана орун басары Ражап Умаров салтанаттуу тапшырды. Болуп көрбөгөндө кубаныч, сүйүнүч болуп отурат. Мынакей күндүн нуру жерге тегиз дегендей жүзүңүздөрдөн күлкү жарашыр. Ушул Ош чергесинде анын ичинде Араван районуна караштуу Гүлбар айыл аймагында бир чоң жашык болуп отурат. Тагыраак айтканда Чапар эжебизден угу узарып, керегеси кеңейип, чамгарыгы бийиктеп отурат. Эмесе ошол ак өргөнүн ачкычын тапшыруу аземин өтөгөлары аземдин алдында мына ушул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун түптөгөн жетектеген биздин кыргыздын мыкты мырзаларын чакыралы. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулугун чагырганга дейт эмеспи? Ансардай ошол бир жака сап боло турган, көзгө сүртүп катып кое турган кыргыздын мыкты жигиттери Байматов Азамат агабызды жана Умаров Ражап агаларды бул жерге чакырып коелу. Келиңиздер. Умаров Ражап агабыздан келип баштайлы. Азамат агабыздын бир өзгөчөлүгү улуу сүйлөсүн, аксакал сүйлөсүн, устатым сүйлөсүн деген бир улуу мүнөзү бар. Ошон үчүн агабыздан келип баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандык туугандар, урматтуу мекенештер, урматтуу аталар, апалар. Бүгүнкү күнү биз ушундай кайрымдуу бол коомдук фонду ачып, ушундай жакшылыкта иштер болсо экен деген ниетте ачканбыз. Кудайыма шүгүрлөр болсун. Жакшылык иштер болуп атат. Себеп дегенде ар бир жакшылык ишке адам умтулса, сөзсүз Аллахтын жардамы болот. Себеп дегенде мында жакшы сөз айтып кетет да. Ар бир адам өзүнүн бир тууганда жардам боло турган болсо, ага сөзсүз Аллахтын жардамы болот деген сөз бар. Эми мен айтып кете турган нерсе Куранда айтылат да, саузбилла. Изқала раббука лил малаика. Күндөрдүн биринде Алла Таала асман жерди жараткандан кийин периштелерге карап туруп айтты. Мен адам жаратайын деп атам. Дегенде периштелер ал биздин жаралуубузга периштелер каршы чыкты. Ал периштелердин каршы чыккан себеби ушундай эле. Эгерде сен жер бетине адам жарата турган болсоң, алар не кылат? Яспикут дима, бири-биринин канын төгүшөт. Ыплас иштерди кылат. Өтө жаман урлук, бири-бирине ырайым болбой турган иштерди кылат деп периштелер каршы чыкты да. Ошондо Алла Таала айтты: "Инни а'ламу ма ла та'ламун." Мен билген нерсени силер билбейсиңер деп адам атабызды жаратты. Адам атадан тараган мына бүгүн бизде. Алла Таала билген нерсе бүгүнкү күнү биз ушундай жакшылык ишти жасай турган болсок, бирөөдүн көңүлүн ала турган болсок, Аллахтын ыраазычылыгын таба турган болсок, пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткендей жашай турган болсок, биз жанагы Алла Таалам өзү мактангандай, ошо Алла Таала айтканга татыктуу боло алат экенбиз. Ал татыктуулук ошо жалаң жакшылык иштеринин үстүндө турат. Биз ушул кайрымдуулук фондун ачкандан максат эң негизгиси Аллахтын ыраазычылыгын табуу эле. Biz azır da hareket kılavuz, ömürdün ötüşüge çeyin, Allah Ta'lam kança ömür bergen, oşol ötkönge çeyin hareket kılavuz, biz uşunda jakşılık işlerde kılıp ketsek ekende. Sebep degende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyöge kelip, közü ötkönçe uşul ümmetim kıynalbasa eken, tozoko küybös eken, bu dünya iki dünya jaşoosу бактылуу болсо экен деген аракетте канча кыйынчылыктар көрүп кетти. Биздики болсо бүгүнкү күнү кыйынчылык эмес. Биздики жыргал жашоо. Биз кимбиз? Биз мусулманбыз. Мусулман ким? Мусулман ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди. Башка мусулмандар анын тилинен, колунан бир зыян көрбөсө. Биз зыян жеткирбей жалаң ушундай пайданы жеткире турган болсок, ошондо биз мусулманбыз. Дагы мусулман ким десе, мусулман бир дене сыяктуу. Ал дене кандай? Дене эгер бир жер ооруй турган болсо, бүт башка дене дагы зыркырайт. Ошол денедей болуп, биз бирөө кыйналып аткан болсо, ошонун кыйынчылыгын сезе билип, биз дагы кыйналсак, ошондо биз мусулманбыз. Урматтуу бир туугандар, биз муну айтып кеткенден максат бардыгыбыз ушу берешен, мейримдүү, колдон келген жардамыбызды, салымыбызды кошуп, жана Илиас агабыз айтып кеткендей эле, ушул берешен боло турган болсок, Кудайым 100 эселеп, 1000 эселеп бергенге Алла Таалам кадыр зат. Ушул биз бүгүнкү күнү сүйүнүү менен
17-үйүбүздүн ачкычын тапшырып атабыз буюрса, ушундай үйлөрдүн ачылышы боло берсин, кыйналгандар азая берсин, колдон келген кошуна колонго жардамыбызды аябай дайыма биз ушу жардамда болойлу. Рахмат. Кол жаап коелу. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү жана президенти Азамат Байматов мырзага сөз берели. Assalamu alaikum аталар, анастар, бапалар, эжелер, карындаштар. Мына биз бүгүн өтө кубанычта, сүйүнүчтө турабыз. Эмне дегенде бир келген бул конок дүйнөдө бирибизге бирибиз жылмайып тартуулаш бул адамдык бийик сапат экен. Ошол Кудай буйруса мынакей эжекебиз алгачкы ушул фондко кайрылган кайрылуусу бүгүнгүгө чейин көз алдыбызда турат. Анткени бүгүн ушул Молдек айтып кеткендей фонд жаңы негизделгенде ушул отуруп алып кеңешип өз мекенибизде жашап туруп, өз өлкөбүздө жашап туруп, бирок көзүнөн жашы тамган бир дене болбосо экен. Бир дагы кыргыздын энеси көз жашын төкпөсө экен. Эгерде ушундай көрүнүш көрүнгөн болсо көзүбүзгө, анда жабыла ынтымагыбыз менен, ушундай бийик адамгерчилик менен ушул энелерибиздин көз жашын, кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттерин жүргүзүп, мына бүгүнкү күндө ушундай жакшы жыйынтыктар менен жыйынталып келет. Мына ушул эжекем дагы ошол көптүн катарында мына биз бүгүн 17-үйдүн ачкычын тапшыруунун алдында турабыз. Мындан тышкары дагы 6 үйүбүз дайындалып, Кудай буйруса азыркы учурда берүүгө даярдалып атат. Бул каражат маселеси кайдан келет деген суроо бизге көп келет коомчулуктан. Биз дайыма айтабыз, ушул карапайым кайрымдуу мекендештердин чакырыгыбыз, үнүбүз жетип, ошол боорукер бир туугандарыбыз 5-10 сомдон чогулган акчасынын жыйынтыгы ушул жерде келип, ушул үйлөр менен кирпич кыналып туруп, үй болуп туруп атат. Эми мен айтайын дегеним, мына эжекем бул күнгө чейин квартиралап, ушул колуна таягын алып, базып, кыйналып жүргөн кыйынчылык күнү менен бизге кайрылган. Ошондо үнүн угуп, жүрөгүн ооруп, зээнин кейип, эми ушул өз мекенибизде ушундай эжекелерибиз болбосо экен, энелерибиз ар бир кыргыздын энеси татыктуу, мындай бир үйгө жашаганга татыктуу. Анын айланасында биз аракет кылбасак маселе чечилбейт экендигин билебиз. Анда эжеке, сиз алгачкы кайрылганда кыйлап, ушундай азамат кыйналып кеттим, квартплата төлөй албай атам, каяка барарымды билбей атам деп, эки баланы колума жетелеп эмне кыларымды билбей атам деген кайрылуу ошол күн артта калды деп ойлойм. Мына бүгүнкү күндө кайрымдуу боорукер мекендештериңиздин ынтымагы менен, биримдиги менен дүйнө кыргыздары Америкада жүрөт, Италияда жүрөт, Германияда жүрөт, Кореяда, Россиянын бардык шаарларында, бүт жакта мына Казакстандан да эжекелерибиз келип отурат. Мына ушул жалпы кайрымдуу боорукер мекендештериңиздин атынан мына ушул ак өргөн ачкычын тапшырып коюуну уруксат этиңиздер. Кудай буйруса үйүңүздө дайыма жакшылык болсун. Кол жаап туралы. Кудай буйруса. Өмүрүңүз болсун. Анча өткөзсө сончо өткөзсөк, Жыпар эже бүгүн үйлүү болуп турат. Ушул үйдөн уул үйлөп, кыз узатсын. Береке, оомат кетпесин ушул үйдөн. Кол жаап коелу, эжеке, үйүңүз кут болсун. Кийин бизде ушундай дайыма тапшырып келебиз. Биз ар бир үй тапшырганда ушул нерсени адетке айландырып алганбыз да. Бул өтө ойлойбуз жакшы адет. Себеп дегенде ар бирибиз дуага муктажбыз. Жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт дегендей. Алла Таалам айтат: "Удуруни", силер мага дуа кылгыла, статиблакум, мен силер дуаңарды кабыл кылам. Масалуни удукум. Силер сураган, мен сураган нерсеңерди берем дейт. Эми Жыпара, бүгүнкү күнү мына тамга канча дагы мекендештер кыйналып жүрүп, четте жүрүп, иштеп жүрүп, пенсионер энелерибиз, аталарыбыз дагы ушул колунан келген салымды кошуп, алар максат эмне кошкондон максат сооп алсам экен, бир дуа кылып койсо экен деген максатта берип атышат да. Ошолорго мына жайнамазды намаз окуп, ушул жайнамаздын үстүндө бүт салым кошкон кыргыз элиме, мекенибизге жакшы дуаларды кыласыңар. Иншалла. Аталган ак өргө тоюна жалпы Гүлбаар айылынын тургундары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана эстрада ырчылардын коштоосунда болуп өттү. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей келген коноктор өз батасын берип, каалоо тилектерин айтып жатышты. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, бүгүнкү кече бул Аллахтын сүйгөн кечеси деп эсептелет. Ошондуктан баарыңыздарды мен чакырып кетем. Жыпар эже, биринчиден сизди куттуктап кетейин, анан калганын мусулман бир туугандарды чакырганан чакырам.
Birinciden ece uykut bolsun. Ekinciden uşul bizde Allah Taala sebepçi kılıp Demek bu cerele tilkesiniz biz başka da köp jardamdарды berебиз. Уда kalasa Allah'ın razı üçün. Bu negizgi mesele bu Kırgızstan'da çeçilgen yok sizin jetilkeniz. Allah Taala uşul Azamat aka aytып ketти. Moskva şahrında musulman bir tuğanlar menen jolугуп, ошол жерде менин жээним, менин өзүмдүн колумда чоңойткон, ушул апам чоңойткон жээними, жээнимин аты Ахмат, ошол Ахмат Азаматка жолугуп калып, Азамат aka ушул Ош областында жерден кыйынчылык болгон муктаж жерге муктаж адамдар болсо, биз жер берүүгө даярбыз биздин семьябыз деп ошол жактан сүйлөшүлгөн экен. Андан кийин ал мага чалып ушундай тага ушундай болуп атат дегенден майлы мен ошол Жыпар эже менен жолугайын, барып жашоо турмушун көрөйүн деп сиз менен биринчи бар мен жолуккан. Мен жашоо турмушуңузду көрдүм. Эми эне кыйналбаш керек экен. Сиз эне болдуңуз, сиздин астыңызда жаннат турат. Ошондуктан сизди ойлоп анан biz ушул Мирзаевдардын үй бүлөсү бир чечимге келип сиздин ушул жерди Алланын ыраазысы үчүн сизге берели деп чечтик. Ахматты тарбия кылган өзүнүн тууп өстүргөн апасы апамдын кызы болот, бирок апам тарбиялаган Ахматты. Ошондуктан үйүңүз кут болсун дагы бир жолу. Жашоочулары, ушул жерди гүлдөткөн, өнүктүргөн, өстүргөн мырзалар, жанайымдар, бул жерге биз бир учурларда концерт менен келип, сиздер менен тез-тез көрүшүп турат элек. Мына тагдыр экен, башка бир заманда бир башка бир учурда жашап калдык, ошондуктан көп көрүшпөй калдык. Бирок бүгүн мен ушу кечээ чакырып алып калдым. Биздин ушу көптөн бери мен өзүм билип жүргөн, өзүм көрүп жүргөн, иштерине дайым кубанып жүргөн менин эң жакшы көргөн иним бар, Азамат Байматов деген. Кел Азамат. Мына ушул жигит ушундай бир жакшылык болуп атат деп чакыргандан чындыгында төбөм көккө жете сүйүндүм. Себеби жаңы жыл өткөн, мына жаңы жылды жак эле тосуп алдык. Ушу жаңы жылдын башында ушундай жакшы саамалыкты жасап аткан үчүн төбөм көккө жетти. Азамат иним аябай жакшы саамалыкты кылган экенсиң. Мына Жыпаргүл кызыбызды үйлүү жайлуу кылып, бүгүн мына ак өрбөсүнө киргизип, элдин батасын алып, мына ушул жакшынакай бир саамалыкты жөнөлгөнү жасап, үйдү тургузуп, ушул аймыбызды киргизип отурганыңа чындыгында баягыдан бери төбөбүз көккө жетип отурат алтыным. Мына ушу кыргыздын жигиттери сендей болсо, кыргыздын азаматтары сендей болсо, биздин өтө жогоруда отургандардын көпчүлүгү сендей болсо, дала эле проблемаларыбыз чечилип, дала иштерибиз алга жылып калмайын алтыным. Ылайым ушул баштаган ишимдин ар дайым аягы кубанычтуу, ушундай жемиштүү бүтүшүнү мен чын жүрөгүмдөн каалаймын. Жыпарычка ушул жерден уулдарды чоңойтуп, кыздарды чоңойтуп, дүркүрөгөн той берип, ошол тойго да бизди чакырсаң алтыным. Кыз этим могу жерден келип кеткенде кудуретибиз жетет, өргөң кут болсун. Ар дайым өргөңдүн жарыгы өчпөсүн. Ар дайым өргөңдүн эшигинде балдардын, перзенттердин күлкүсү жаңырып турсун, Чоң рахмат сенин ишиңде, Азамат Байматов деген жигит. Мен көрүп атам да, мындай чуркап жумуш кылган балдарга ак батабызды гана беришибиз керек. Ылайым өркүнүң өссүн, ишиң алга жылсын, Кудайымдын көңүлү түз болсун дагы мына ушундай кайрымдуулук иштериңди кылып жүрө бергин. Бар болгун Азаматым. Барыңыздарга чоң рахмат. Мына ушундай колдоп, ушундай аялуу жандарыбызга жардам берип жүрө берели. Мынабу ыймандык
Mına uşul parçımız bu musulmançılıkka töp kelgen nерсе деп ойлойм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Кыргызстанда кайрымдуулук менен иш алып барган фонддордун саны 500дөн ашат. Ал эми биздин бул жакшы саамалыбызга бир нече фонддордун жетекчилери чакырылган. Бул деген келечекте фонддордун башын бириктирип, биргеликте иш алып барууга жетелейт. Мен бирок коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Атым Мелис Чилетиров. Ушул Азамат байкебиз ушу келип чакырып өзүнүн мынакей катыптуу болуп көпүрө болуп аткандарын келип көрүп мынакей ушундай иштер болуп атат деп бизди чакырды эле. Ушул убакытта келдик, мынакей келдик. Бул жерден биздин айта турган сөзүбүз эже Аллахым ушул сиздин үйүңүзгө ырыскы көп берсин, бала чакаңызга узак өмүр берсин, сойлук балдарга кылсын. Ушул үйдөн Кыргызстанга, мусулмандарга пайдасын тийгизген, зыянын эмес, берекесин берген, ата энесин сыйлаган, ата энесин урматтаган сойлук балдардан кылсын Аллахым. Аллахым ушул кайрымдуу болуп фондунун жамаатына Аллахым ден соолук берсин, ыйман берсин. Ушул элдин батасы ушул фонддун жамаатына тийсин. Аллахым ушу сиздерге дагы чоң ийгилик, чоң соопторду топтоого, бейишке жол ачууга Аллахым сиздерди кылган иштериңизди кабыл кылсын. Дагы ушул айылда, ушу айыл үчүн күйгөн, ушу жери үчүн күйгөн, ушул Кыргызстан мамлекети үчүн күйгөн жаш мынакей ушул балдар көбөйсүн. Ушул фонддордон үлгү ала турган, ушул фонддордун жолун жолдой турган балдардан ушу айылдан көп чыксын. Амин. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар жана мекендештер. Биз дагы ушу жакшылыкка бир кадам коомдун кайрымдуулук фондунун акча ачканыбыздан максат ушу муктаж болгон элибиз эч нерседен муктаж болбосо, аз маз болсо дагы ушу оорун жеңилдеп, ушу кандай бир ушу жупаргүл эжеге окшогон эжелерибиз бир турак жайлуу болуп калып, ушу бир ысык үйдө бактылуу жашаса экен деген максатта ушу фонддорду ачып, ушундай элге кызмат кылган бир аз маз болсо дагы ушу элге атыбыз калса экен, ушу бизден калган урпактар дагы ушундай бизден ушундай атабыз ушундай эле, агабыз ушундай эле деген кичине ат калса экен деген максатта ачып келдик. Ушу Жупаргүл эже агабыңыз куттуу болсун. Ушу жерден алымдар, карылар, ыймандуу балдарды тарбиялап чыгарышыңызга Алла Таалам бир хидаят берсин. Ушинтип ушу жерден агарып көгөрүп, уул үйлөп, кыз үйлөп, кызды турмушка берип, чыгышыңызга ниетти тилектешпиз. Жана ошондой эле ушу жерде кайрымдуу болуп, коомдун кайрымдуулук фондуна Азамат агабызга Алла Таалам ыраазы болсун. Өмүрлөрүңүзгө береке берсин ага. Ушундай иштерди кылып жүрө бериң. Эч качан Алла Таалам Аллага муктаж кылсын, бирок эч качан пендеге муктаж кылбасын ага. Ушу биз дагы ушу Азамат агабыздай болсо экен, ушундай ушу Азамат агабыздын жолун жолдосо экен деген максатта ушу жумушту, ушу ишти баштап, Аллага шүгүр биз дагы жакшылыкка бир кадам деп, жакшылыкка бир кадам коюп ушу иштерди баштап атабыз иншалла. Ушу бул бир гана менин колуман же Азамат байкебиздин колунан келбейт, бул элдин колунан келет. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Эл болсо биз ушундай иштерди көп өткөрөбүз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2016-жылдын 28-майында түзүлүп, ошол күндөн азыркы убакытка чейин коомубуздун айрылуу катмарына кызматын кылып келет. 2 жылдан ашык убакытта 20 ак өргө салып, анын 16-сын тапшырууга жетишти. Ошону менен бирге боор оорусу менен ооруган мекендештерди Индия өлкөсүнө алып барып, ийгиликтүү операцияларды жүргүзүп келет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду бир гана муктаж адамдарга жардам берүү багытында эле эмес, ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан салтыбызды, үрп-ататыбызды, маданиятыбызды сактоо менен кыргыз элин ынтымакка чакырууда дагы салым кошууга бел байлап келет. Баарыңызга куш келипсиздер. Ушу кайрымдуулук фондунун жетекчисине Баймаков Азаматка ыраазычылыгымды билдирем. Ушул аркылуу үйлүү болдук. Мына жер берген Ахматка, Чыңгызга Алла ыраазы болсун. Ушу жардам берген мекендештерибизге ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңызга рахмат. Рахмат, бар болуңуз, оорубаңыз сиз дагы. Ушул кубанычыңыз сүйүүчүңүз көп болсун. Эми бүгүнкү жакшылыктын бүгүнкү күндүн карай
бир мерчемдүү жерге келип калдык. Ошон үчүн жыйынтыктоочу сөздө кайрадан эле ошол биздин агаларга, биздин коомдун төрагасы болгон Ражап агабызга кеп кезегин берели. Урматтуу мекендештер, мына жандан бери отуруп такалып окшойт. Эми биз ушул не дейбиз, эң бизди сүйүндүргөн нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсы бир момун мусулман өзүнүн кылган жакшылыгына сүйүнсө, кылган жамандыгына өкүнсө, ошол аны мусулман дейт. Биз бүгүн кылган жакшылыгыбызга дайыма сүйүнүп келебиз, кубанып келебиз. Ушундай жакшылыктарга биз башкаларга бир себепчи болуп калсак, бизди көрүп башкалар дагы ушундай жакшылыктарды кылса деген максаттабыз. Албетте азыр бүгүнкү күнү сиздерди көрүп, мына Азамат сенин кылган жумуштарыңды көрүп өтө биз кубанычтабыз. Силерди көрүп биз да ушундай ишти жасагыбыз келип атат деп көп мекендештерибиз азыр аракет кылып атат да. Өздөрүнчө фонд ачып, өз алдынча ушундай жакшы иштерди кылып, биз ошого себепчи болуп калганыбызга өтө кубанычтабыз да. Дайыма эле ушундай себепчи болуп, эң негизги максат акыретте кыямат күнү, мына бул таксыр айтып кеткендей, өлгөнүбүздөн кийин артыбыздан сооп жетип турса, бизге ошол жетиштүү. Ошол жетиштүү болот. Аллах разы болсун келгениңиздерге барыңыздарга. Чоң рахмат, бар болуңуз. Урматтуу аталар, апалар, мына ушул жерде адамзатта эң кымбат болгон убактысы дейт. Ошол убактысын бөлүп келген барыңыздарга, конокторго терең ыраазычылык. Ошол алыстан келип мынакей Гүлшара эжекебиз, кыргыздын сыймыгы, канчалаган акындар, Идирис айтпай баарыбыз да ушул терең ыраазычылык билдиребиз келген конокторго. Аталарыбыз отурат, ак батасын берип, ушул баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. ЛТР телеканалына, бизде ушул ынтымак телеканалы деги эле ар тараптан колдоо көрсөтүп аткан мекендештер, Аллах сиздерден разы болсун. Сиздер бизге аманатты жөнөтүп атканыңыздарга, ушул бүгүнкү күндө бир тууган ишенбей турган заманда бизге ишеним артып жөнөткөнүңүздөрдүн баарыбыздын ынтымагыбыздын, биримдигибиздин жыйынтыгы мына минтип заңгыраган үйлөр менен аяктап атат. Ошон үчүн Кыргызстанда өз өлкөбүздө ыйлаган эне болбосун. Мына кечеке Кудайым буйруса көргөнүңүз дагы бир жолу кут болсун. Өлкөбүз өнүп өскөн мамлекеттердин катарында болсун. Биримдигибиз менен, ынтымагыбыз менен мына ушундай бир келген жашоодо татыктуу жашашлык бул ар бирибиздин аракетибизден экен. Ошондуктан баарыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырык кылабыз. Түндүк түштүк дебестен бир бүтүнгө айланып, баягы жабыла көтөргөн жүк жеңилдеп коет экен ата сөзүндө. Биз ушу ата сөзүн карманып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине таянып иш жасасак, биз жашоодо бактылык табабыз. Ошондуктан бардык колдоо көрсөткөн мекендештерге терең ыраазычылык. Аллах таала баарыңыздардан разы болсун. Мына ушундай мекенибизде жалаң гана кубанычтуу күндөр көп болгон болсун. Бул Ош облусунун Араван районунда өткөн саамалык акыркы эмес. Келечекте көп жардамга муктаж болгон мекендештердин көзүнөн жашын сүртүп, кызмат кылат деген үмүттөрүбүз чоң. Биздин келечекке койгон иш пландар кайдыгер карабаган мекендештердин жардамы менен ишке ашат. Андыктан кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен сооп табуу жолунда сапарлаш болуңуздар.